Айтжандар. Мына туугандар, ойноктоп жүргөн бир бышты сатылат экен. Жаска бышты болуптур. Англича менен кыргыз жылкынын аргын экен. Бишкекте туулган. Бою туугандар 1,70 экен. Машалла. 1000 гол үйрөтүлбөптүр. Буту гол таза экен. Бойду карагыла. Өтө чоң экен негизи. Бишкекте койын заводдо турат туугандар. Туяктары да өзүп кетти. Туяктарын ыкыш керек экен. Башка эч бир жеринде айып жок. Жеп ичкен ден соолуктары таза экен. Кыргыз жылкынын жакшысын издеп аткандар көргүлө туугандар. Эки бутак узун кашка экен. Баазынын 400 000 кеми бар деп баа коюшту туугандар. Кемин сүйлөшүп көрөсүңөр, келип көрөсүңөр жылкынын жанына. Кимге жакса байланышка чыгып сүйлөшсөңөр боло берет туугандар. Туяктарын кыркыш керек экен тилеге. Эч бир жолу да имилбедиби? Вообще али адам үстүнө отурбады, нар жака жетелеп туруп өтүп кетсин. Тилек, бунун ата тарабы кыргызбы же кайсы жагы кыргыз жылкы? Эне тарабы кыргыз. Эне тарабы. Ата тарабы кандай? Англичан. Англичан, а? Так. Туяктарын кыркышың керек экен. Туяктар өсүп кетиптир, кашказын көрүп койгула, узун кашка экен. Номерлерди туугандар жазып калтырабыз. Кимге жакса байланышып көргүлө, доставкалар боюнча дагы сүйлөшсөңөр болот туугандар.